Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу коноктор. Бүгүн сиздер менен кайрадан биз Кыргыз Республикасынын Жаштар эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин чоң залында жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул борборубузда жайгашкан бүтүндөй жогорку окуу жайлардын студенттери менен жана кыздары менен жана төрүбүздүн коноктору менен көчөдөгү адеп жөнүндө сүйлөшөйүн деп ниет кылып турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, андыктан ушул биздин төрүбүздүн коноктору бар, сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык мэриясына караштуу тазалык муниципалдык ишканасынан келген биздин конокторубуз бар. Токтобек Элгондиев байкебиз жана ошондой эле Саламат Өмүралиев байкебиз конокто. Кош келдиңиздер. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмүрөгө адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жаштар эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин жаштар иштери боюнча бөлүм жетекчиси Саид Мамытов конокто. Анда ушул көчөдөгү биздин адебибиз кандай болуп атат? Ушул көчөдөгү мына жаз келди. Биз ар бир ишемби күн сайын ишембиликтерди уюштуруп атабыз. Ушул Бишкек мэриясында жана борборубузда жана ушунун бүтүндөй эле айыл өкмөттөрүндө ушул көчөдөгү адеп кандай болуш керек жана жаштарыбыз кандай жүрөт, көчөдөгү адепти, этикасын билеби? Анда ушул сөздү дароо эле ушул бизден келген конокторубуздан баштасак. Анда урматтуу коноктор, ушул көчөдөгү адеп кандай болуш керек жана сиздерде кандай болуп атат? Анан ушул биздин шаарыбызда тазалык аябай жакшы болуп атат. Анан анда коноктор, сиздерде кандай ой пикир? Тилекке каршы жаштардын адеби начар болуп атат. Мына көчөлөрдө жылаңач, жарым жылаңач жүргөндөр, анан илгери балдар жанагындай винолорду туруп ичет, тегеренен туруп ичет. Анан ошо азыр кыздар, ошондой кыздар көп атат. Ошо текеренен туруп ичкен. Анан жана көрүнгөн жерде тамеки чегип, анан бири-бирине жабышып, минип алып, көчөлөрдө, жанагындай транспорттордо ошо элдин көзүнчө эле ошо жанагындай минип алып бири-бирине ошодон өбүшкөндөрү толтуруп атат, көп болот да. Бул туура эмес адеп, бул адамгерчиликке жатпайт. Ошо биздин кыргыз элинин адебине жатпаган нерсе да. Ушу такыр туура эмес болот да. Анда жаштар, мен кошула албайт элем. Силерде кандай ой пикир? Биздин жаштар андай болбосо керек. Анда биздин жигиттерибиз бар. Көчөдөгү адеп кандай болуп атат? Мен силер кандай деп жооп бересиңер? Бул молда абыз айтып атат, биздин көчөдөгү адепке жалаң эле мисалы үчүн жаштарды күнөөлөп кетти да. Ошол эле учурда мисалы үчүн чоңдордун да такыр күнөөсү жок деп айта албайбыз да, туурабы? Анткени биз башында айтып атабыз, тазалыкта карап атабыз. Мисалы үчүн тазалыкта деген эртең менен шайлоо өткөндөн кийин эртеси күнү эле карасак, мисалы үчүн жерлердин баары ызчоо ошо тазаланып, өздөрү тазалап кетишпейт да. Мисалы үчүн ошо жалаң эле жаштар күнөөлүү эмес, бул жерде баягы чоңдордун да чоңураак күнөөсү бар да. Баягы улууну, аганы көрүп инөөсү өтүп окуп эмес, ошондой чоңдорубуз да таза болсо, ошондо жаштарыбыз ошону ээчип кете бермекчи дейм да. Эми чоңдор көчөдө өшүп турган жок да. Атасынан баласы өтөт окуп эмеспи? Эми атасы ошондой болот, мамиле жасаса кичирээк андан көбүрөөк жасайт да. Силер көрүп алып дагы көбүрөөк кыласыңарбы? Жок, эми баягы 5 кол тең эмеспейт, ар кандай адамдар бар да, туурабы? Мисалы үчүн кээ бирөө, мисалы үчүн албетте ошону мен деле ошону көрүп атам көчөдөгүчү. Ага каршымын, бирок ошого мисалы үчүн тиганга жалаң эле жаштарды күнөөлөй бербей, ошо чоңдорубузда ошо жакшылап көңүл бурсак, ошондо баягы элибиздин эмебиз оңолот деген ниеттемин да. Жаштар сүйлөсүн дагы кимде? Жигиттер, кыздар? Бул жерде биздин темабыз бүгүн жакшы тема экен. Биздин Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот демекчи. Анан бул жерден баягы бири-бирибизди күнөөлөп өзүбүздөн баштасак, балким коом өзүнүн өзү бир чоң күч дем менен, жакшынакай бир таза дем менен, таза күчкө, таза бир ак ниет менен алдыга жылат го деген ойдобуз. Биздин азыркы темабыз өтө жакшы тема. Жаштар мисалы адеп бересиздер, эң биринчи адеп ахлакка көңүл бурабыз да. Мисалы бул байке айтып кетти, чоңдор деле күнөөлүү, жаштар деле күнөөлүү. Бирок туура эки жактын күнөөлүү, бирок мындай айтсак, үлгүнү чоңдордон дагы жана жаштардан да алыштын кереги жок. Үлгүнү биз пайгамбарыбыздан алабыз.
биздин өзүбүздүн окуу жайда ошо өзү пайгамбарыбыз кандай болгон ошого жараша да. Эгер адептүү болсо любой нерсечи, мисалы жаңа арабтардын эмесинде макалында келет, ал адабу шажарун алим самарун депчи. Адеп бул мөмө сымал депчи. Эгер мөмө дарак болсо мөмө болот, дарак болбосо мөмө болбойт да. Эгер адамдарда, жаштарда адеп болсо, ошондо мөмө болот да. Ошондо коом өзгөрөт да. Ар бир адам менин оюмча өзүнү өзгөртүш керек ошол. Жакшы, анда ушул баягы Бишкек шаарынын мэриясынан келген байке, Токтобек байке, айтсаңыз, ушул көчөдөгү адеп кандай болуп атат? Сиздер эми баягы иш жүзүндө көрүп атасыздар да. Күнгө тазалап, анан биз эмнени тазалашыбыз керек? Азыркы жаштардын айткан ою кандай, жөндөбү же жөндөбү эмеспи? Саламат Токтобек байке, айтсаңыз. Саламатсыңарбы? Эмне кылыш керек балким? Кечен катышкычылар. Бу жерден бүгүн темабыз бизде мындай болот да. Көчөнү эртең менен таптаза биздин ишкана таптаза кылып берет. Өзгөчө могу Дзержинский бульварда анан могу бүт көчөлөрдө эле жаштардын көп эле жаман эмес. Баары тең, беш кол тең эмес. Көбү жардам берет Бишкек мэриясынын шаарына. Бул жалаң эле тазалыктын шаары эмес, бул деген баарыбыздын шаарыбыз. Ошого жардам берип, салымы көп субботниктерге чыгат. Айрым жаштар бар, ошо скамейканын үстүнө чыгып алышат, секиришет, минишет, түкүрүшөт, какынышат. Ошолордун баарын токтотсо дейм, биринчиден. Экинчиден, баарыбыз тең эле бүгүн коом кандай болуп атат? Коом кафе, ресторан, дагы развлекательный клуб. Мына биздин мына театр, филармония, дворец спорта жалаң эле иштебей отурат. Театрга эч ким барбай жатат. Ошолордун баарын бул деле өзүнчө маданият. Ошол жактан башталат. Концерттерден башталат. Ушу опера балеттен башталат. Анын баарын биз көңүл бурбай жатабыз. Ошолордун баарын иштесе жакшы болот эле деген ойдомун мен. Иштесе биз жаштарыбыз оңолобу ошондо? Албетте оңолот да. Албетте оңолот да. Концертте бирок эме атпайбы? Концертте барып ичип алып, кыйкырып, ышкырып. Ал жерде эле адепсиз болот атпайбы? Эми баары тең эле ичебиз деп барбайт да. Бирөө ошо поэзия кечесине барат. Ошол жерден ырлар менен ички дүйнөсүнүн кичине мындай эс алып уккусу келет. Өздөрүнүн ырын башкача. Жакшы, анда биздин жаштардын оюн уксак. Саламатсыздарбы? Мен сиздин оюңузга толук кошулуп кетет элем. Себеби бизде маданиятка көңүл буруп, ошо жаштарды өнүктүрө турган нерселер жок деп айтпайбыз, бирок азыр бар да. Ал эми өзбек ажагайга каршы чыгат элем. Себеби ал жакта концертке барган адам деле өзүнүн максатын билиш керек да. Ал ичип алып, ал барган адамды мен түшүнө албайм, бирок концерттен көрөйүн, жакшы нерсе алайын деген жаштар көп эле. Бул жерде биз тазалыкты колдоп, жакшы жүргөн жаштарда жок кес эмес. Ал эми тазалыкты шаарыбыздын таза болбой жаткандыгын жана маданиятыбыздын начар болуп жаткандыгы же болбосо коомго жакпаган терс көрүнүштөрдү мойнубузга алып өкүнүчтүү карап кетсек болот да. Себеби дегенде биз жакшы деп элдин каймактар айткан менен ортодо бузукулар же болбосо калкыбызды жамандагандар көп болуп жатпайбы? Ал эми көңүлү бузук көп ооруйт деп эле биз жаман нерселерди ойлой берсек же жаман нерселерге багытталдык деп кайгыра берсек, бул эчтеке чыкпайт деп ойлойм. Себеби дегенде тирүүдөн түңүлбө деп коет эмеспи? Балким жаңылып жүргөндөр эртең оңолуп кетер. Сиз айткандай эле маданият жагынан, опера жагы, театр жагы өнүксө, балким алар да жакшы жолго түшөр деген ойлор жаралып кетет да бул жерде. Мен операнын өзүнүн да маданиясы деп эсептейм. Ошо биздин кыргыздын салтына, менталитетине келбейт да. Бул жылаңач аялды көтөрүп жүргөн ушу такыр уят да. Бул жарым жылаңач болуп алып, кичине мини юбка кийип алгандан кийин аялдар чоң эле аял, жарым жылаңач болуп. Бул өзү маданиясыз деп ойлойм да. Биздин маданиятка маданиясыз. Жок, биз алганда эле жаман жагын ала бербесек да, анын пайдалуу жактары бар. Балким опера деле кээ бир адамды өзүн жашоондо кайрып келип өзгөрткөндүр. Балким ошол жактан эс алганы менен адамдар жакшы жолдо жүргөндүр. Алар маселен аны көрүш менен эле биздин жаман жолдо же бузулуп кеткен адам экенибизди аны менен эле аныктап бербейбиз да. Жашташ өзүң кыздар.
Саламатсыздарбы? Менин атым Асыл. Мен сизге каршы чыгат элем да, бул сиз айтып атасыз да, алардын кийинген кийими депчи. Негизинен бул ар бир бул опера балеттагы бул искусствонун бир түрү да, маданият жагынан ал өнүгүш керек. Эң биринчиден ошону биз колго алып, министрлер тарабынан колго алынып бул өнүгүш керек да, анткени маданияттын бир түрү болуп эсептелинет. Эмнеге? Анткени сиз айтып атасыз да, сиз кийими начар депчи, кийим кыска юбка, ал анткени ошол бийдин көркүн ача турган кандайдыр бир таасир бере турган биз форма десек болот да, ага дагы биз ошол форма аркылуу бир образды чагылдырып элдерге тартуу кылат. Формасы. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен Өзбек ажага аябай эле каршы чыгат элем да. Дайыма эле сиз ушул эме болгон сайын эле жаштар жаман эле дей бересиздер да. Бул жерде деген жаштар жамандай бергенде да болбойт да. Жаштардын 5 кол тең эмес, жаштардан деле өсүп келаткан азыркы келечекте президенттер, келечекте Кыргызстан дүйнөгө таанычу жаштар бар да. Анан бул жерде деген сөз эме жылуу сүйлөсөң жылаан ийинен чыгыптыр деген кыргызымдын сөзү бар, билесиз. Ошондой эле деген бул жерде деген жаман адамга деле сен жакшы, жаштар жакшы келатат десе, адам жакшы экенбиз, жаштар жакшы экенбиз деп көтөрүлөт да. Изилдөөлөр боюнча сууга деле жаман айса, суу деле бузулуп кетип атпайбы? Суу жаман өңүн өзгөртүпчү. Ошол сыяктуу жаштарды деле кичине жакшы иштерге бартасыңар деп коюш керек да. Чыккан сайын эле силер деген адепсиз болуп бартасыңар, силер көчөдө жалаңаш жүрөсүңөр, силер барып концертке барсаңар деле чечесиңер деп. А жерде имандуу деле жаштар бар да. Мисалы үчүн Ислам университетинде деле имандуу жаштар окуп атат да, туурабы? Имандуулар. Бугуда деле окуп атышат мына бизде. Жаштар сүйлөсүн, бир кол чаап коелу. Жакшы. Ушундай. Саламатсыздарбы? Мен дагы Өзбек ажыга каршы чыкмакмын. Себеби дегенде, Бүгүн бардык эле ушул сизге каршы. Өзбек ажы деген постоянно айтканда деген өзүнүн оюн айтат, бирок деген көбүнчө жаштарды жамандайт да. Айтып коет, бала үйдөн эмне, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ата энеси кандай тарбия берсе, бала чоңойгондо ошону алат да. Мисалы ата энеси кызын тарбиялабаса, азыркы учурда көптөр эле башка балдары өздөрү эле үйүндө жашашып атат да. Ошого дагы биринчи деген чоңдор маани бериш керек. Чоңдор деген кандай болсо, ошолордун үлгү алышат да. Ал эми буга дагы чоңдорду да күнөөлөгөнгө болбойт. Себеп дегенде 5 кол тең эмес дегенде ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Мен өзүм баскан жеримде, өзүм жүргөн жеримди таза кармасам, мени көрүп же сизди көрүп башка адам да ойлойт да, мындай кылганга болбойт экен депчи. Ар ким өзү таза болсо, коом дагы таза болот демекчимин. Жаш негизи улуулардын сөзүн угууга милдеттүү элек да. Анткени Өзбек ажынын айткан ой бизге жагат да, анткени. Бизде бул жерден тазалык жөнүндө сөз кетип атат, бирок биз байкабай жерден бир опера ажыга кирип алдык да. Колдон кетсе тазалык жөнүндө жана улуулар айткан сөздү бир тарбия катарында өзүбүз алып койсок жакшыраак болот. Бул нерсе дагы бул дагы адеп өзүнчө. Аны дагы айтсаңар болот. Ар биринин ою баалуу. Саламатсызбы? Мен Чыгыш университетинен бул жерден туруп бири-бирибизге мен каршымын. Сиздики туура эмес дей берген туура эмес. Анда жакшы жыйынтык чыкпайт болуш керек. Ынтымагы бар элдин талайбагы ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекерчи ачылат. Ынтымактуу эл болсо душманга тиер ок болот, ынтымаксыз эл болсо дыркырап качып жок болот демекчи. Жаштар дагы, улуулар дагы бири-бирин угуп ынтымакта болсо, бул маселе жакшы чечилет деген ойдомун. Багыт бер. Мен каршы эмесмин, анткени деген бияктан туруп жаштар Өзбек ажыга каршы чыгып атышат. Улуулардын сөзүнө каршы чыкпай, аны туура ошол мүнөздөмөнү да туура кабыл алып, аны да ойлонуп көрсөк жакшы болот эле да. Жаштар сүйлөсүн. Дагы. Саламатсыздарбы? Мен Чыгыш университетинин студенти болом. Мен да чоң ажыны колдойм. Себеби биз эмне үчүн мисалы улуу муундардын айтканын угушубуз керек деп мен кесиптештерим айтып өттү. Ошол сыяктуу эле чындык ачуу болот деп айтат. Ошон үчүн биз деген мисалы бизге айтып жатат, силер ушундай кийинесиңер, силер мындай кыласыңар, терс жактарыбызды айтса, бизге ошол чындыкты айтып атса, бизге ошол ачуу тиеп атат да. Эмне үчүн биз чубак ажыга каршы чыкпай, тескерисинче ошону кайра колдоп, ошондой болбогонго Өзбек ажыга ошондой сөзүн колдоп, кайра ошондой эме кыла албайбыз да. Ошол туура жолдо түшө албайбыз. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде деген кошулуп кетпегенибиздин себеби мындай болуп атпайбы? Жалпы жаштардын баары бузулуп кетти, баары көчөдө калып калды деген кеп болуп атпайбы? Бирок андай эмес да, анын чоңдордун деле баардык укму чоңоюп кетти дегенге деле эч ким кошулбайт да, өнүгүп баары бизге жол көргөзүп атат деген. Буну баарыбыз мойнубузга алабыз. Айрымдардын, мисалы баарын деп айта албайм, айрымдардын ата энеси деле балким тарбия бере албай жүрүшөт да. Бирок мен аларды эч кимди күнөөлөбөйм да, себеби дегенде ал кандай жолду тандап алса, кандай адам болсо да өзү күнөөлүү да. Бирок ошол учурда деле кандай десек, адамга дары деп коет го, балким бири-бирибизди угуп, балким бири-бирибизге каршы болуп атып, өзүбүздүн жолубузду таап кетербиз.
Жакшы, жаштар сүйлөсүн. Мен айтып атканым мындай болот да. Мисалы, улуу муундарга деп атсаңар да, мисалы улуу муундардагы аялдар мушташып аткан жок да көчөдө. Тура азыр мына жаш кыздар көчөлөрдө мушташып атат да. Ичип алып, анан чыгып алып, ягуар ичип алып, анан көчөдө мушташып атат. Туура? Анан мисалы жанагындай мини юбкаларды улуу муун кийген жок, силер кийип атсыңар да. Алар үйрөткөн жок силерге. Саламатсыздарбы, мен Кыргыз мамлекеттик университетинен келдим, Ишен Аларбаев атындагы. Чоңдор күнөөлүү эмес деп атабыз. Мисалы мен эртең менен сабакка келатканда көчөдөн баратсам, чоң эле мындай цивилизованный эле кишилер да, мындай экөө бир кыз экөөбүз мындай жанаша басып баратканбыз. Өтүп баратсак, баягы кызга тийишип атышат. Көзүңчөбү? Менин көзүмчө мындай кызындай болгон эле кыздар да. Анан кийин биздин чоңдорубуз ошондой жалжаң болуп атса, жаштарыбызды мындай эле койгон. Жалжаң болот да. Анан эми баары бир чоңдор деле эми жакшылары бар, эми ошол чоңдор жакшыларды көрүп биз мындай үлгү алсак деген ойдомун. Жакшы. Биз Арабаевтан негизи бул жашоодогу коомду шайкелеңдер менен тартипсиздер, тартиптүүлөрдүн жеген мите курт сыяктуу деп айтылат да. Бир акылмандын айтуусундачы, ошол эле кезде азыр Өзбек ажы айтса туура айтып атат. Бирок биз ошону жаштар өз кабыл албай чычалап атабыз да. Андай эмес. Бирок бардыгыбыз андай эмес да. Ал ошонун арасында жалпы бар да. Бирок бизге ошону ким берип атат? Бизге ошо чоңдорубуз берип атат да. Анан көбү айтат, жаштар келечек силердики деп. Азыр ошондойдогу жаштар келечекте кандай тарбия болот да? Азыр мисалы үчүн жаштар чоңдор айтат да, келечек силердики деп туруп, анан ушундай жаштагы, ушундай коомдо жүргөн жаштар кандай келечекти кылып жүрөт билбейм да. Анан жана айтып кетпедиби, бул жана операны дагы айтып кетпеди. Операдагы мисалы үчүн юбка кийип, бул кыргыздын менталитетине дагы, немесине дагы туура келбейт да. Динге дагы туура келбейт да. Андан сырткары мисалы үчүн ошону көрдү да. Ошол жерде искусствону көргөн адам барды, ошондой кийип жүргөн юбканы бир кыз көрдү дейли. Демек биз дагы кийип көрсөк болот экен да. Бир күн болсо бир кийип көрөйт. Анан кийин деле кийип көрсөк болот экен да деп кийип калышы мүмкүн да. Анычы. Андайды каалабайсыңбы? Жок, мен андайды каалабайм. Ал кыргызды мисалы үчүн толтурат. Кыргыз эгерде биз өзүбүздүн чыныгы тарбиялабыз десек, кыргыздын чыны нукура, мурастары бар. Мисалы үчүн манас айтуу, ошол эле кыргыздын жомоктору толтурат. Кыргыздын элдик музыкаларын укуп деле өзүбүз тарбия алсак болот да. Негизинде деген бул жерде опера деп айтылып атпайбы? Опера менен дискотеканы алып карасак, мисалы үчүн дискотека барганча операга барган жакшы негизичи. Ал эми эле ошондой эле бул операдан өзүң ар бир адам жан дүйнөсүндө мындай байлык алат да, топтоп алат. Ал эми дискотекага барганда бул эмне болуп атат? Мисалы үчүн ар ким өз-өзүндө төмөнкүдө айтылып кеткендек ар кандай жаман жолдорго бара турушпайбы ар бир адамчы? Чем дискотекага караганча операга барып мындай өзүнө маалымат алып, тарых кандай болгонун, мисалы үчүн операга Манас киргизилет, Каникей киргизилет, Курманжандатка киргизилет, тарыхты деле үйрөнсө болот да, мисалы үчүн алгандачы. Балет. Жок, балетте деле мисалы үчүн. Манас жок да, балет Семетей жок. Жок, мисалы үчүн опера, балет, бул балетте деле бар искусство да, туурабы? Искусство болгондон кийин адам өзүнө мындай рахат тартуулап алат да, ошол жерденчи чем дискотека барганда. Анан бул агайга да кайрылып кетмекчи. Жок, эми агай ал жерде деген мындай башка рэп бийлерге карагандан көрчү опера жакшы болуп атпайбы? Жакшы, азыр биякта дагы жигиттер бар экен. Саламатсыздарбы? Атым Рамис, Чыгыш университетинен келдим, 3-курс филология факультет. Мындай суроо да. Опера, балет деп атасыңар да, бирок ошол ачуу чындыкта булчу. Жаштар көбүнчө опера, балетке барбайт. Убакыт өткөн, заман өзгөргөн сайын жаңы нерселер чыгып атат да. Анан жаштардын көбүнчөсү ошол нерселерге кызыгып, ошол нерселер менен алек болуп атат да. Мисал келтирсем, бизде жакында эле жабылды, Кудайга шүгүр, эмелер, казино, жанагындай оюн зооктору. Бирок ага карабастан башка бир азартный оюндар бар да. Көбүнчө ошол жака барышат жаштарчы. Туурабы? Ошондо адептүү болобу ошол жака барса? Албетте биринчиден алар маңкурт болот, а келечекте алар ким болот экенин билбейм. Ошол нерсе менен күрөшүү үчүн эмне кылыш керек деген суроо да бул эме аксакалдарга, Өзбек ажыга. Мисалы сиздер келип айтып жатасыңар, биз жаштар бузулуп атабыз депчи. Бирок бузулбаш үчүн, жаштарды кызыктырыш үчүн кандай бир жаңы методикаларды ойлоп чыгарса болот. Иш-чараларды ойлоп чыгардыгам же багыт, Кандай иш-чараларды кылсак болот? Мисалы жаштар биригип. Жакшы буюрса толуктап жооп берет деген ойдобуз. Макул, жаштар бузулуп атыппыз да. Ошого деген мисалы эме
эме балеттерге тияка бияка баргыла деп атасыздар да. Бирок ошолор азыркы учурда иштеп атабы, иштеп атса дагы мындай жаштарга жага турган неме спектакльдер же андайлар болбойт да. Болсо дагы ал жерге деген мисалы студенттердин бардыгы эле эме студент деп коет, алардын деген каражат мүмкүнчүлүктөрү жетишпейт да ал жака баргангачы. Мен деле канча кино немелерге бардым, опера балеттергечи группамды алып барыш үчүн. Бирок деген ал жактан студенттерге скидка болбойт экен да. Ошондой жактар bizde деген саналуу эле орус драма театры жана кыргыз драма театры эле бар да, саналуу эле бар. Ошол жака барганда мындай адепти өстүрөбү? Ошол силер барып атасыңар, убактыңарды кетирип, акчаңарды берип, мындай адептүү болгонго бир мындай силерге коюлган ошол концерттер, башкалар мындай таасир береби? Ал жерде деген эме кандай концерт берилип атат, ошого жараша болот да. Мисалы деген ар кандай спектакльдер коюшум. Кээ бирлер бар, мааниси мындай тарбиялык жагы деле жок, тарбиясы бар жагы деле бар да. Ал эми макул жаштарды бузулуп атасыз дейсиздер. Ошого деген анда мүмкүнчүлүк түзүп бергиле, жаштар бузулбаш үчүн, келечек жаштардын колунда дейсиңер. Анда жаштарга деген бардык мүмкүнчүлүктү бергиле, баары эч ким бузулбагандай, жакшы болгондой. Андан кийин бизде деген мамлекет башындагы отургандар дагы жаштарга баарын бердик. Ой, жаштар сүйлөсүн деп айтасыздар. Бирок деген башында отургандар жаштарга көңүл бурушпайт. Эмне үчүн? Картайган бизде немелер, мамлекет башындагылар отурат. Алар деген өздөрүнүн билимин мындай немелерге, кичине жашыраак немелерге, жаштарга бербейт да. Өздөрүнүн билимин аларга эмне үчүн билгенин таштап кетишпейт. Алар деген үстүндө отуруп бардыгын былгытып атат. Ошону көрүп деген жаштар ушундай кылыш керек. Азыркы заманда выживает сильнейший дегенде ар бир адам өзү үчүн аракет кылып атат да. Ошон үчүн деген бирок силерге мисалы бийлик берип койсо 6-этажга дискотека уюштурбайсыңар да силер аны? Жок, силер деген бийликти бергиле, чтоб 6-этажда дискотека уюштурбай тургандай кылып. Эмне себептен биз ошо көчөгө ушундай басып калдык? Эмне себептен көчөгө ушинтип кучакташып калдык, уюшуп калдык? Ошону эметели. Мен айтып кетет элем, ошо көчөдөгү адеп, эгерде көчө кандай болсо, бул ошол элдин жүзү депчи. Көчөдө адеп кандай, ошол элдин да адеби кандай депчи. Мен айтат элем, бирок тилек каршы азыр жакшы эмес, мындай кандай десем, өтө жакшы дей албайм да. Кандай ойду айтасың эми? Ошол сен азыркы бир топ ойлорду айтып атың. Эмне кыла алам? Ушул жаштарга кандай насаат айтасың? Яке, биринчиден айтат элем, оюбузду топтойлу. Оюбузду топтойлу, адеп жөнүндө түшүнөлү. Адеп эмне негизи? Адеп эмне бизге керекпи же кереги жокпу? Ошо көчөдө адепти кантип оңдой алабыз азыркычы? Бизге эми адеп баардыгы эле керек деп атат. Кандай адепти айтасың? Эмне кылыш керек? Мен биринчиден айтат элем, анакей көчөдө жүргөндө негизи айтпадым мен, көчө бул ошол элдин жүзү деп, мынакей айталы сөзсүз түрдө анакей мен мындай болуп атат да. Мисалы Бишкек мэриясы тазалап, парктардын баарын тазалап, жакшына калып кетип атат. Анан силерге ошол эле жаштар досторуңар барып атат да, ошол жер семечкасын да таштайт, бананын да таштайт, машинадан болсо ыргытып атат. Силер эле да өзүбүздүн жаштарыбыз. Анан ушул Кыргызстан эми Кытайларга керек эмес экен, бизге керек. Анан кийин неге биз оңолбойбуз? Көчөдөгү адебибиз мынакей суроодо биз мынау бузулуп атат. Киндигин көргөзүп аткан бул кандай адеппи же нормальный эле нерсеби? Может жакшы нерседир? Жок, айке, билем. Мисалы кээ бирлер туура жакшы нерсе деп түшүнөт да. Мисалы ошо курсактар. Байке, мен айтсам, чындыгын эгер мен ошол киндигин көрсөтүп жүргөн кызды сурасам, ал менин адебим дейт да. Бирок чындыгында мен сиздин оюңузга кошулам сөзсүз түрдө. Ал кыргыздын менталитетине туура келбеген адеп. Жок, бирок ал цивилизацияга туура келет деп атат, цивилизацияга. Цивилизация туура келген, бирок цивилизация башка, бирок кыргыздын менталитети башка, тилек каршы азыр. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу коноктор, жана мен айтып кеткен оюм бул азыркы убакта болуп аткан нерсе буну вестернизация деп коет. Себеби биз Кыргызстандын правительство жагынан жана башка жактан пропаганда жүрүш керек да, кыргыздарга дух патриотизма көтөрүш керек. Жана айтып кеткендей баягы опера балет деп атабыз. Ошол опера балеттерди өзгөртпөй эле биздин кыргыз биздин кыргыз адабиятыбыз бай, ошол адабиятка байлык болгон нерсени тарых опера балетке кошсок, салымыбызды кошсок эмне дейсиз? Анан кийин мен айтып кеткен жерим бул жерде ар бир биз өзү кыргыз калкы, мусулман калкыбыз туурабы. Анан ар бир үй бүлөдө ушундай мусулманчылык дегендей диний пропаганда жүрсө деген ойлорду айткым келди. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор жана студенттер. Менин атым Канчыбеков Адилет Сабырбекович, КГУ-да окуйм, 2-курс. Биринчи суроо мындай берем да, мэриядан келген конокторго. Сизге, Токтобек агай, сиз деги эле каршысызбы ушул жарым жартылай жаңылгач кийингендерге,
кыска эле жооп берсеңиз кайра дагы суроо. Кимге кандай дагы кайталып койсоңуз? Жарым жартылай кийинген, кыска кийинген кишилерге каршысызбы деги элеси өзүңүз? Каршы эмессиз, бирок мындай суроо туулат да. Ошол эле көчөдө Бишкекте эле башып баратсаң, мындай эле кишиме ошол эле жарнамаларды карасаң, аябай эле коркунучтуу сүрөттөр көрүнөт да. Ошолорго кандай жооп бересиңер силер? Ошолорго уруксат бересиңер, неге уруксат бересиңер? Ошондой сүрөттөргө, жаман ачык көрүнүп турган сүрөткө неге уруксат берип ошол жерге мындайына чейин көрүп атат, ошону неге силер баштабайсыңар ошол жактанчы? Балык башынан сасынан биз баягы тиякта сүрөттөрдү көрүп, жаман экен деп басып жүргөн бул өтө кандай десем башкача бир таасир берип атат да, силер жактан берилип атат да. Анан негизи башчылар башкарбаса этектегилердин эч кандай күчү жетпейт да. Ошол баардык нерсени баштай турган, жаштарга бир багыт бере турган сиздер да, туурабы? Акыл насаат айта турган, бир жакшы көрөнгө көрсөтө турган бул сиздер. Сиздер жакшы болсоңуздар, анан сизди көрүп биз жакшы болобуз. Анан биз калгандарын өткөзүп беребиз деген ниеттебиз да. Жооп берип койсоңуз кыскараак. Айтып атпайсыңар ушу жаштарга биринчи ушу жаштар министри кылып силердин араңардан бир жаш эмени министр кылган жаштардын министри. Анан тилекке каршы мындай болуп атпайбы? Айтып атабыз бүгүн Чыңгыз Айтматов, Гоголь, Пушкин ошо классикалардын баары тең эл окубай жатат. Жалаң эле окугандардын баары теңчи мына гезит, кино бүт баары тең эле бүгүн бунун жанагы нравственный эмеси жок болуп атат да, жана воспитательный нравственныйларычы. Бул жана моментальный фильмдерчи. Жок, агай. Агай, мен суроомо жооп берсеңиз, эмнеге жаштар тарбияланыш үчүн жарнамаларда уятсыз нерселер илинип турат? Ошого эле жооп берсеңиз. Эмнеге ошол мэрия тараптан ошол уятсыз нерселерди алынбайт? Ошого жооп берсеңиз. Жаштар сүйлөсүн, эми Кудай буйрса бүгүн Токтобек байкебиз. Мен дагы бир суроо берип коеюн. Эртеден бери адеп болуп атат. Негизи адеп үй бүлөдөн башталат, кичике мамлекеттен башталат. Баарыбыз эле билебиз. Аны ата-эне күнөөлүү деп да айтыш кыйын. Бирок адеп деген бизге өзү ата бабаларыбыз эч качан кыска кийинген эмес, аны баарыбыз эле билебиз. Бирок адеп бизге каяктан келип атат? Тура эмес адеп. Бизден батыштан, чыгыштан, ошол эле MTVден, ошол эле Дом-2-дан, ошол эле жана башкасынан келип атат. Биз могу отурган биздин байкелерди баардык силер кийингенсиңер, силерден биз тарбия алып отур деген жаштарга мен кошула албайм. Чынын айткандачы, биз тарбияны башка жактан алып атабыз. Биздин ата-энелерибиз эч качан бизге окшоп кийинген эмес, чынын айтканда. Жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Орозбаева Асель, Бишкек гуманитардык университетинен. Бул жерде талкуу кылып аткан көчөдөгү адеп ахлак жана тазалык деген темасы боюнча өзүмдүн оюмду айтып өтөйүн. Тазалык ыймандын жарымы дейт. Негизи тазалыкты биз бул жерден эки тараптуу маанисинде алышыбыз керек да. Көчөдөгү тазалык, айлана чөйрөдөгү тазалык. Жана экинчи мааниси адамдардын жан дүйнөсүндөгү тазалык. Ошо адамдардын жан дүйнөсүндөгү тазалык биздин айлана чөйрөбүздүн тазалыгына таасир этип атат да. Мындан эмнени билебиз? Биз айлана чөйрөдөгү акыр-чикирлер демек адамзаттын жан дүйнөсү ошондой акыр-чикирлерге толду. Буга кимдер күнөөлүү? Маданиятты күнөөлөп атасыңар. Ооба. Маданият эриш аркак турган 3 жиптен турат экен да. Бул биринчи жиби адабият, экинчиси искусство, үчүнчүсү дин экен. Анан силердин көздөгөн максатыңар жалаң гана дин эмес. Биз дин менен чектелип калсак, жалгыз дарак бак болбойт дейт. Ошондуктан жалаң гана дин эмес, биз искусствону да алып кетишибиз керек. Ошол эле учурда адабиятты да алып кетишибиз керек. Ушул 3 эриш аркак жиптер качан гана түйүлгөндө биздин маданиятыбыз бекем жана үзүлбөс арканга айланат да. Анан айта турган нерсем бул кыргыздардын каада салтында кызды кырк үйдөн тыюу, энесин көрүп кызын ал деген сөздөр бар да. Ушу улутубуздун уңгусун сактап турган бул кыз киши, аял заты. Ушу аял затына да кайрылып бир айтып өтөйүн деп турам. Кыздын тазалыгы, кыргыздын тазалыгы, уулдун тазалыгы, улуттун тазалыгы дейт. Ошондуктан кыздар эң биринчи кыздардан көз каранды бардык нерсе. Кыздар ден соолугун сактап, ошол эле учурда ыйман ызаттуу, адеп ахлактуу болушса, ошондо гана жигиттерибиз оңолот, ошондо гана кыргыз мамлекетибиз өнүгөт. Рахмат. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде мен дагы бир оюмду толуктап кетейин деп чечтим. Себеби дегенде мен буга эле каршымын дебей, жашаганды билбеген жашоонун баркын кетирет деген сөз бар. Ошол учурда эле биз өзүбүздүн күнөөбүздү да мойнума алалык деп да жана айтып өткөн болчумун. Себеби дегенде ар бир кыйынчылыкты ошо жетишкен, өзүнүн жашоосун түшүнгөн адам ийгиликке багыттап алат экен да. Мисалы үчүн бизди эч кандай немебиз, ата-энебиз, айлана чөйрөбүз жана көрүнгөн сүрөттөр бузган жок деп айтат элем. Себеби жакшы болгусу келген адам эч кайсы
нерселерден көргөнүн алып бузулуп кетпейт. Себеби дегенде ал өзүнө тарбия бере турган керектүү гана нерсесин алат. Маселен, адам болгон келе ошо сүрөттү көрбөй кой. Ден соолукта болуп элге жакшы көрүнгөн келе анда ачык кийинбей кой, көчөдө маданияттуу жүр деп айтсак болот да. Себеби дегенде бизге маданияттагы ошо министрликтагы күнөө эмес. Себеби кээ бирөөбүз барго кедей болуп же акчабыз жок калсак бийлик жыргатпай койду же ата энебиз минтпей койду. Бул кеп анда эмес. Адам болуп жашагысы келсе бул өзүнөн гана мындай таасир этет да, башка эч ким күнөөлүү эмес деп айтат элем. Жаштар сүйлөсүн. Мен ушу суроо мына чоң суроо мен суроом бар да. Мисалы мындай да. Аябай кыйын адамдар деле аз кырылып кетти да. Алар бизден да кыйын болчу да. Аны аз кырылып арак ичип кетти, аз кырылып жаман жолго түшүп кетти да. Көп кыйын адамдар да. Анан сен айтпайсың өзүнөн адам деп. Алар болсо бизден да кыйын болчу. Бул жерде мындай кылыш керек болуп жатпайбы? Алардын балким таланты менен кыйын болчу, чынбы? Бизде деген адамдын көрүнүшүн сыртынан же кыйын талантынан эле карабайсыз. Ар тараптан жакшы болуп туруш керек, же болбосо баарына маалымат алып билимдүү болуш керек. Маселен, биз бузулуп кеткен жакты өзүбүз изилдеш керек да, өзүбүздү тең салмакта кармай билүү. Маселен, бир досуң эле душманың болуп кастык кылып жаман жолго үйрөтүшү мүмкүн, чынбы? Бизде тарыхта деле бар, белгилүү адамдар деле, мисалы Бүбүсара Бешеналиеваны өзүнүн эле курдаштары өзү менен